giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body. Assalamualaikum. Amansыздарбы? Кадырман калайыкчур, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Эгер сиздер Түштүк Кореядан Кыргызстанга унааларды алдырып, айдоого минүүгө кызыктар болсоңуздар, жаңы унааларды кааласаңыздар, анда биздин мына ушул чыгарылышыбызды аягына чейин көрүңүздөр. Кореяда Sunny Trade деген компания бар. Ал компания биздин кыргызстандык мекендештердин Түштүк Кореяга барып, расмий ачкан, иштеп жаткан компания. Ал Кыргызстанга, коңшу Казакстанга, Азербайжанга жана башка мамлекеттерге Түштүк Кореядан унааларды жөнөтүп турат. Биз бүгүн бул компаниянын ишмердүүлүгү тууралуу кенен маалымат беребиз. Биздин кабарчыбыз Акылбек Мурзаев учурда Кореядан ушул компаниянын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берүүнү баштамакчы. Бул жактан мен Оштого өкүлчүлүгүнөн улантмакчымын. Анда Кореядан уна алдырууну кааласаңыздар, анда кеттик. Аягына чейин көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Арыбаңыздар, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Жалпы кыргызстандыктар, коңшу Казакстан, Өзбекстан, Азербайжандыктар сак саламатсыздарбы? Баарыңыздарга Түштүк Кореядан Инчон шаарынан жалындуу ысык салам айтабыз. Сиздер Тез кабар каналында Түштүк Кореядан болгон чыгарылышыбызды күзөтүп жатасыздар. Бүгүн Түштүк Кореяда мына ушул Инчон шаарында дүйнөгө даңкы чыккан Инчон унаа базарынан сиздерге жакшы бир маалыматтарды бермекчибиз. Бул жерде Sunny Trade компаниясы мындай сиздер эңсеген унааларды акыркы маркада дейсиздерби же акыркы 3 жылдык, 5 жылдык унаалар дейсиздерби, Кыргызстанга, Казакстанга, Азербайжанга деги койчу мына ушул сиздер эңсеген тараптарга жеткирип берүү кызматтарын аркалашат экен. Биздин бул чыгарылышыбызды аягына чейин күзөтүп турсаңыздар, кандай уна керек сиздерге? Жеткирип берүү кызматы кандай? Алуу кызматы кандай? Бүт маалыматтарды сиздерге тактап айтып беребиз. Ал үчүн бизге мына ушул Sunny Trade компаниясынын түптөөчүлөрү бул жакта Улукбек байкебиз. Ассаламу алейкум. Бул жак Алтынбек байкебиз. Кандайсыздар? Шүгүр, амансыздарбы? Сиздер кандай келдиңиздер? Кудайга шүгүр. Акырын келдик. Биз негизи Пусан жактабыз. Бул жактагы байкелерибиз бизде кызматка чакырышкандан кече кечиндеси жолго чыгып келгенбиз. Баякы Sunny Trade'нин Instagram'ына кирип көрсөңүздөр да болот экен. Биз кирип бир катар байкадык. Атын алыстан угасың, жанына келсең бир киши дегендей, мына ушул сиздер көрүп турган инсандар компанияны түптөп Кореядан унааларды жеткирип берет экен. Кантип атасыз, Алтынбек байке? Алла шүгүр. Алып атасыздарбы? Эл катары. Машалла. Мына Инчон унаа базары бир аз аркы тарапта экен. Аркы тарап. Азыр биз сиздердин бир стоянкаңыздарга келдик окшойт. Бул сыртта турган өзүнчө бир стоянка. Парковкаңыз. Парковка. Машалла. Sunny Trade. Sunny Trade. Бул Азербайжанга дагы жөнөтүп атабыз дедиңиздер, Казакстанга, Кыргызстанга бир четинен айтыңызчы, канча жылдан бери иштеп жатат бул компания дегендей? Өзү айтып баштасак, компаниянын ачканыбызга чындыгында айтканда өзүбүздүкүн өздөштүр ачканыбызга 3 айдын жүзү болду. 3 ай болду. Официально ачканга 3 ай болду. А так буга чейин бөлөк инилерибиздин компаниялары менен чогуу иштешип жүргөнбүз. Азербайжанга деле, Кыргызстанга деле, Казакстанга деле иштеп жүргөнбүз. Аны ошол бул тармакта жүрөт экенсиздер. Бул тармактарда жүрүп, эми өзүбүздүкүн официально лицензия менен өзүбүздүкүн ачтык. Лицензия бар. Бар. Лицензия бар. Бул жак Улукбек байкебиз. Буга чейин биз өзү негизи Кореяда жүргөнүбүзгө көп жыл болду негизичи. Дос жарларга, тууган урукка салып жүргөнбүз негизичи. Анан өзүбүздүн компаниябыз түптөлгөнүнө алтын айтып кеткендей 3 айдын жүзү болду. Компания ачканын себеби азыркы учурда
мындай документ жактарынан тоскоолдук жаралып калды да. Ошого байланыштуу өзүбүз ачканы мажбур болдук да. Азыр ачып өзүбүз иштеп баштадык. Азыр иштеп жатасыз. Иштеп, активдүү иштеп жатабыз. Ал Instagram сиздерге карайбы, тетеги экранда турган. Экранда турган Instagram бизге караштуу. Машалла. YouTube каналдарыбыз дагы бар. Эми бир четинен мен сиздерге суроолорду узата берейин да, Алтынбек байке, Улукбек байке. Бул эми Инчондо мисалы Уна базары бар. Дүйнөгө даңк чыккан. Чоң бир базарлардан десек болот. Бул процесс кандай жүрөт? Мисалы Кыргызстандан бир адам машина алышы керек болгон болсо, сиздер менен кандай байланышасыз, сүйлөшөт дегендей. Биринчиден эми биздин байланыш телефондорду экрандардан таап байланышсаңыздар болот. Эң эле биринчилерден болуп, бул бизге кандай машина, өңү, канчанчы жылкы, бензин менен жүргөнбү, газ менен жүргөнбү, дизель менен жүргөнбү, ошол жөнүндө толук маалымат берсе бизге. Ошо кардардын талабына жараша, капчыгына жараша, мисалы мончо сомго чейин менин сатып алган мүмкүнчүлүгүм бар десе, ошол клиенттин капчыгына жараша дал келе турган машинаны тандап, сүрөткө тартып, видеого түшүрүп жөнөтөбүз. Демек сиздер бир-эки варианттарын жөнөтөт экенсиздер да? Көп эле варианттарын жөнөтүп беребиз. Ошол көңүлүнө дал келгенин тандаган болсо, ошого токтолуп жеткизип берген мүмкүнчүлүк бар азыркы учурда. Эми сиз айтып калдыңыз, ошол варианттарын таштайбыз, анан жаккан болсо алабыз депчи. Төлөмдөр кандай болот, отправка кандай болот дегендей ушуларда бир төлөмдөр болсо, бул бизде алдын ала төлөнөт. 100%. 100% алдын ала төлөнөт. Ош шаарында, Бишкек шаарында кеңселерибиз бар. Офистер барбы? Офистер бар, барып. Анда бара берет экенсиздер. Кааласаңыздар офиске барып, ошол жерден деле өзүңүздөр жүзмө-жүз олтуруп сүйлөшсөңүздөр болот экен. Өкүлдөрүңүздөр бар. Өкүлдөрүбүз бар. Телефон номерлери жазылып неме болгон. Оштук, Бишкектики. Ошол жактан кабарлаша берет. Кабарлашса болот. Эми 100% деп калдыңыз. Мисалы бир где-то 10 000 долларлык унаны алган болсо, 100% төлөнөт. Төлөнөт, алдын ала төлөнөт. Алдын ала. Жол кире кандай болот, растамашка кандай болот? Жол кире жөнүндө бул Алтын мырзадан маалымат алсаңыз. Мисалы, бул машинени дейлик. Kia. Kia K7 ушул машиненин Кореядагы баасы $9,000. 9000 доллар. $9,000 ушунун баасы. Эгерде кардарыбыз ушул машинени ала турган болсо, бизге толук 9,000 акчаны жөнөтүлөт. Офис аркылуу болот. Официально договор жазылат. Клиентке именно ушул машинеге, ушул километраждагы жүргөн машинеге анан стикерде вин-коддору болот. Ошолор менен бүт документке жазылат. Именно ушул машинеге мен монча акча төлөп атам деп машиненин толук акчасы төлөнөт. Машиненин толук акчасы төлөнүп, машина жүктөлүп контейнерге мисалы 2 түр жол менен кетет да. Через Владивосток кетет, Трал менен кетет, бир аз кымбатыраак болот. Контейнер менен кеткен бир аз арзаныраак болот. Негизи ол клиенттин өзүнүн каалоосу болот. Кааласа мага Трал менен жүрөт. Клиент мисалы биз айтабыз да, мондай варианттар бар деп. Клиент өзү ойлонуп көрөт да, ошого карап менин машинемди контейнер менен жүктөп бер деген болсо, контейнер менен жүктөп беребиз. Контейнерге жүктөлүп, процесс жолго чыккандан кийин бир 10 күндөн кийин ошол фирмага акча төгүш керек болот. Кыргызстандан эле ошол бир контейнерде канча машина жүктөлгөн болсо, мисалы 4 машина жүктөлгөн болсо, 4 машинанын акчасы чогулат, өзүбүздүн офистеги киши алат дагы туура фирмага инвойс аркылуу которуп коет. Ошо менен жүктөлүү процессинин акчасы бүтөт. Кардарыбыздын бир гана бериле турган акчасы растаможканыкы эле калат. Аны Кыргызстанга унна жеткенде эл менен кошо келип растаможка кылышат. Демек, унаны сиздер алган болсоңуздар, сиздерге бул уна Kia жаккан болсо, дароо акчасыны 100% төлөйт экенсиздер, компаниянын шотуна которосуздар. Андан кийин уна контейнер менен келсинби, же трал менен келүүсүн өзүңүздөр тандап, аны дагы өзүңүздөр акчасыны которот экенсиздер. Андан кийин ал жака жеткенде бүт барыңыздарды чогултуп, мисалы контейнерде 5 уна болгон болсо, 5 инсанды чогултуп, ошол жерден анан растаможкасыны бул жак менен же кааласаңыздар өзүңүздөр сүйлөшөт экенсиздер да. Мен туура эле айттымбы, Алтынбек мырза? Бул эми контейнер менен деп калдыңыз. Контейнерге жүктөгөнүңүздө аны эми баягы бекитесиз да, туурабы? Булонболойсуз да. Канча айда, канча күндө жетет? Азыркы ушул бул жылда эле болуп өткөн система кышында негизи 3 айдан 4 айга чейин чозулуп калат. Аны ачык эле айтыш керек.
Бул эми 90 күндөн 120 күнгө чейин. Өзү бул фирма бизге гарантия 100 күндө берилет негизи. Фирмада биз ошо контейнер заказ кылганда ошол жерде жазылып турат. 100 күнгө чейин жеткирип беребиз деп айтылат. Бирок кээде ошол убакытка чейин жетип калат. Эртерээк. 2 ай, 2,5 айдын жүзүнө жетпей деле жетип калган учурлар болот. Кээде ошо 3 ай, 3,5 ай, 4 айга чейин чозулуп да калат. Бул баягы портко жүктөлгөндө ошо толушуна карайт окшойт анда. Эми ошондо бир ал жерде дагы өздөрүнүн немелери бар да. Процесстер жүрөт, системалар бар. Эми биз себеп дегенде бул жерде туруп эле тияка кирип, бияка кирип андай биз кирише албайбыз дегенде ал уже фирманын иши болот да. Бул эми сиз азыр айтып калдыңыз 90 күндөн 120 күнгө чейин, 3 айдан 4 айга чейин депчи. Башка бир компаниялар бар да, туурабы? Аларкы деле ошондой элеби? Ошондой эле система, баары эле бир системада жүрөт. Баары эле бир эле жол менен кетет. Бир эле жол бар. Бир эле жол менен кетет. Бирок жетип барат. Баары жетип барат. Ондай кээде сөздөр болуп калат, машинени алсак жок болуп кетти деп. Андай нерсе болбойт негизи. Бүт нерсе официально болгондон кийин машина сөзсүз барат. Эгерде ал эсилем жок киши колу эле качып кеткен болбосо, ал барат сөзсүз. Мен түшүндүм анда сизди. $9,000 дедиңиз мунун баасынчы. Мунун жол киреси канча болот эми? Ошондо кошуп айтыңызчы. Элге түшүнүктүү болсун ал көрөрмандарга. Жол акысы мисалы машинанын көлөмүнө жараша болот. Эгерде ушундай седан немесиндеги унаалар болгон болсо 2800 жол акы болот. Эгерде узунураак мисалы бул Kia Carnival турат, бул тетик агарган. Агарган. 9 орундуулар. Булардыкы $3,000 жол акы болот. Ал эми баягы көлөмү чоңдугуна карайт экен да. Чоң байланыштуу машина контейнерге азыраак батат да. Ошонун себебинен бир аз баасы көтөрүлөк болот. Анан жанагы малолитражкалар, Kia Morning, Spark сыяктуулар, алардыкы $1,200. Анын көлөмү кичине болгон себебинен ошо көлөмүнө жараша Ал 1200 где-то бир 100,000дин айланасы болуп калат экен да. Ошондо тегерегинде болот. Басы жакшы эле экен да андачы. Кайсыл жактан кайсыл жак сиздики эми бул унаалар алындыбы, булар сатылдыбы, кетеби? Унаалардын арасында сатыла тургандар деле бар, сатылып мол буйруса, мол 3 күнү жүктөлө тургандар дагы бар. Бул элери уже буйруса уже жүктөлө тургандары да бар, арасында сатылгандары дагы бар. Бирекини бир өзүңүз сатылганын мисал келтирип айтыңызчы, мынчага алынды, мынчага жол киреси кетет, мына да жетет депчи. Мисал келсек, ушул машина, бул машина сатылган $8,800 Кыргызстанга сатылды. Эси төлөмдөрүн төлөдү. Эси полный төлөмдөрүн төлөгөн. Бишкекке сатылган машина. $2,800 эми машина жүктөлүп чыккандан кийин эсине жол акысына эле гана берилет. Төлөмдөрү толук төлөнүп бүткөн. Ошондой эле бул Sorento унасында 2018-жылкы машина бул деле жакшы абалда. Бул дагы ошондой сатылып төлөнгөн. Акчалары буйруса ошо жүктөлө турган күндө эле күтүп турат. Ал Sorentонун жол киреси канча болот эми жип ал? Sorentонун жол киреси мунуку да $3,000. $3,000. Ошол. Анан алганда кандай болот, бир чызыгыны карайсыздарбы, небити краска эмеспи, карайсыздарбы? Биз бул жерде Кыргызстандагы ар бир адам келип өздөрү мындай карап алган мүмкүнчүлүк болбойт чындыгында. Кыргызстандагы адамдардын кандай десек, көзү колубузда бул жерде. Айтат мисалы үчүн мага мондой бензин унас бензин менен жүргөн мисалы К7 монча жылдагы дейт. Ошол клиентке тапмайынча варианттарды карап дайыма жөнөтөбүз. Клиент болду ушуну алдым деп айтпайынча жөнөтүп турабыз да, тынбай. Варианттарды жөнөтөбүз, мындай жөнөтөбүз, бул варианттарды жөнөтөбүз. Клиенттин көңүлүнө жаккы чейин биз вариант жөнөтөбүз да. Кызмат кылабыз да. Демек тыгыз байланыштуу болуп турат экенсиздер да. Эми алыш алып жөнөтөт экенсиздер. Кыргызстанга мисалы кайсыл жылкылар кирет? Анадан бир баса белгилеп айтып коюңузчу. Мына жаңы жылга кирдик. Кыргызстанга негизи бизге 5 жылдык го. Ооба. 2016-ныкы уже бүттү. 2017ден жогору кирет. 2017 дагы кирет. 2017ден 2023гө чейин 23гө чейин кирет. Мына
Казакстанга жөнөтөбүз дедиңиздер, Азербайжанга жөнөтүп атабыз дедиңиздер. Ал Азыр- жакта кандай болот? азыркы учурда биз Азербайжанга жөнөтүп атабыз, Казакстанга дагы жөнөтүп бергенде мүмкүнчүлүктөр бар азырчы. Ар ким мисалы Казакстанга башкача, Кыргызстанга башкача, Азербайжанга башкача бир жолдор менен жөнөтүп беребиз да, анда бири-бирине айырмаланат. Жылы дагы айырмаланат. Жылы дагы айырмаланат. берет. Ар кандай болот. Азербайжанга 2008ден жогору салабыз. 2008ден 2023ге чейин кирет Азербайжанга. Кыргызстанга ошо 5 жылдык 2017ден жогору, Казакстанга уже 2020дан. Казакстан 3 жылдык. 3 жыл экен да Казакстан. Жакшы. Жүрүңүздөр, мына каскаттар сиздерге карайбы? Могул жерден баштап Бул капиятты айттыңыз эми, бул кейжет билер. Касем биле? Кейжет. $8.800 болуп тур, мынача. $8.800. Жол киреси 2.800 болот экен, седан болсо. Анан джип болгон болсо, же Kia Carnival болгон болсо, ал көлөмү чоңураак болгондугуна байланыштуу $3.000 жол киреси болот экен. Контейнерге жүктөлгөндөн кийин аны дагы которот экенсиздер, анан калганын ошол тарапка жеткенде пломбаны бузуп ошол жакта сүйлөшөт экенсиздер да. Бир чаканыраак машинени айтыңызчы, баягы малометражканын жол киреси арзаныраак болот дедиңизби? Ушулар, булар негизи булар сатылган. Эси бар бунда. Булардын ээлери бар, бут бары уже жүктөлгөнү даяр турат. Бул канчага алынды? Жол киреси канча болот Алтын ака? Бул жердеги Кореядагы баасы бул машиненики $3.800 именно ушул машина сатылды. $3.800? $3.800 ушул сатылды. Ошондой эле монун артындагы 18-жылкы бул Серебристи. серебристи цветте $4.800 сатылды бул. Эми жылына жараша. Бирок машиненин бардыгы негизи клиентке текшерип бергенбиз. Машинада урулган, мындай алмашкан детальдары жок, таза машиналар. 3.800. Булга 3.800 машиненин акчасы, жол акы буларга $1.200 жол акы болот. Ошондо $5.000 болот. $5.000 болот. Жетиши. Растамашкасы канча болот? Растамашка 2017 болгондо бунунку 950 растамашка чыгат. 950. Где-то $5.900 болот экен. Сиздерге үйүңүздөргө барып чек-чейип кызмат аткаргангачы. Бул машиналар көбүнчө бюджетный варианттагы өтө мындай элдин капчыгына дал көпчүлүгүнө дал келе турган машиналар да. Баягы ходой кете бере турган. Расходу дагы өтө аз. Бунун объему 1 литр бензин. Байланыштуу негизинче көбүнчө ушулар жакшы алат. Мында эле мисалы арасында сатыл элеги барбы азыр? Сатыл электер да. Мисалы көрүп туруп, мен ошону алам дегендер болсо сиздерге байланышкангачы, кайсы сатыл элек бир сыртынан көрсөтүп коюңуз? Булар жаңы келгендер 2019-жылкы. 2019-2018дер бар. Ушул катарда турган. Канча бар бул жерде азыр? Бул жерде 8 штук бар. 2 3 4 8 экен. 8 штук бар. Баары серебристи. Баары серебристи цветте, баары таза машиналар. Эч кандай урулуп, алмашкан жери жок. Баарын текшерип көрүп алганбыз. Машиналар булардын Кореядагы баасы $4.800, $5.000 эки түрү бар. 18-19-жылкы эки жыл бар. Демек 18-и бир аз арзаныраак. 18-и $4.800 Кореядагы баасы. 19-у $5.000. $5.000. Жол кире 1.200. Жол кире 1.200 буларга баарына эле бирдей. Мыналар туугандар 8 жол бар экен. Сиздер көрүп турган унааданча. 2018-жылы, анан 2019-жылкысы бар экен. 2018-дин баасы болсо $4.800 экен, 2019-дуку болсо $5.000 экен. Бул Кореядагы баасы. Эч бир жерде урулган эмес, состояниясы жакшы дейт. Эгерде жаккан болсо, албетте өздөрү менен дагы экрандагы номерлер менен байланышасыздар. Жаккан болсо чалып, кайсыл бирин алдырсаңыздар, жол киреси $1.200 үстүнө кошулат экен, анан растумашкасы $900 же $950 болот экен. Ошол менен сиздердин үйүңүздөргө жетип барат экен. 8 даана бар дедиңизби? Машинанын баасы неге байланыштуу десеңер, көбүнчө машинанын комплектациясына, состояниясына, чуркаган километражына байланыштуу болуп калат да. Сүзүлгөн, чызылган, урулган жерлери бар болсо, ошол баасы төмөн болушу мүмкүн. Комплектациясы жакшы болсо, кымбатыраак болушу мүмкүн. Машинанын акыбалына жараша да. Баа демек ошого жараша. Мисалы, бир эле жылдагы 2017-жылкы машинанын баасы эки кыл болушу мүмкүн, бирдей комплектациясы.
себеби бирөөсүнүн бир жери кесилип же бирдеме болуп жасалган машина болуп калышы мүмкүн. Ошого байланыштуу баасы төмөнүрөөк болот бирөөсүнүкү бийигирээк. Ошондой да негизи. Азыр эми бул биздин көрүүчүлөргө деле кызык боло атса керек. 3 айдан бери өзүңүздөр ачып, лицензия алып иштеп жаткандан бери канча унааны Кыргызстанга жөнөттүңүздөр? Азыр эми баары бир 30 контейнердей чыкты. 30 контейнер. Ооба, 3 ай. Анын ичинде жок дегенде бир 4 тонн болсо керек улук аке. Кеминде бир 4төн 5тен жүктөлөт. Анын арасында бул Азербайжанга жүктөлгөндөрү бар. Кыргызстанга көбүнчө мына Алтын шээригин салат. Контейнердин көпчүлүгүн. Эми бул ушул мени алып барат да көбүнчөчү. Чогуу эле иштейбиз бирок. Анан Азербайжанга көбүнчө мен салам көбүнчө. Демек экөөңүздөр бөлүшүп алган. Келишип, Азербайжанды карасаң мен Кыргызстанды карайын деп. Бир эле компаниянын атынан чыгарабыз. Анан биз эми баягы Кыргызстанда туруп бугат элек да. Көрүп калат элек. Экспресс доставка бар деп баягы тралдар мененчи Алтынбек мырза. Бар. Азыр иштеп атабы ошолор? Экспресс доставка иштеп атат. Азыркы бирок именно азыркы учурда бир аз кичине токтоп калды. Себеп дегенде көбү себеп ого чоң акча төлөнөт да. Ар бир машинеге где-то чоң машина болсо $5500 айланып калат бир машинеге. Жол киресилер. Жол киресилер. Ошонун себебинен алар экспресс деп дагы Кытайда кармалып туруп калган себебинен көбү ага уже бир аз салбай атышат. Себеп дегенде экспресс деген бул деген өтө бат жетүүчү болот да эми. 17-18 күндө эле кирип барыш керек да негизи. Туура. Максимум 1 айга чейин чозулуш керек аныкы. Себеп дегенде ал адамдагы бир аз узагып калып атат. Кармалып калган себебинен ошол нерсени өзүбүз дагы мындай көп дагы элдерге мындай айтпай атабыз да, мондай дагы бар. Азыркы учурда биз жөн эле кадимки эле контейнер менен жүктөгөнүбүздүн себеби бирден бир ушул себеби өзү уба биз кардарга убада берген убакыттан өтүп кетип атат да. Ошого убакыттан өтүп кеткенине байланыштуу биз азыр жөнөкөй эле мына кадимки эле контейнер менен жүктөп атабыз. Азыркы учурда 3 айдан 4 айга чейин убакыттын ичинде кирип барат. Себеби ал Кытайдагы майрамга байланыштуу. Кытайлар майрамдайт. Майрамдайларчы. Анан контейнерге мисалы 3-4 унааны жүктөйбүз деп атасыздар да. Экспресстин жол киреси кымбат. Ооба. Эгер эми бирөө бир жакшыраак бир машина алган болсо, меникини ошол бойдон алып кел, дөңгөлөгүн дагы чечпегин деген болсо, жол киресин төлөсө алып бара бересиздерби? Ал мындай болуп эсептелет. Мисалы биз контейнердин биз өзүнүн баасы бар да. Бир контейнердин баасы бар. Эгер бир кардар өзүнө тиешелүү бир кымбат баалуу 2 же 3 машина алган болсо, ошого менин эле машиналарымды чачпай, дөңгөлөктөрүн эч нерсе кылбай, ошол бойдон жүктөп бер. Мен жол киресин төлөп бергенде даярмын, ошол чыгымдарымна мен макулмун десе, биз да жүктөп бере беребиз. Ага бизге эч бир тоскоолдук жок, жүктөп бере беребиз. Кете берет. Алганга чейин кардарга көрсөттүңүздөр. Кичине бир сарапинасы бар балким. Кардар макул болду, контейнерге жүктөдүңүздөр, андан кийинкисини ким жооп берет? Эми мындай да бул мисалы эми ал жакта Бишкекте түшүрүп атканда бир нерсе болушу мүмкүн. Жолдо бир нерсе болушу мүмкүн дегендей. Кыргызстанда түшүрүп аткан жерде шартка байланыштуу мындай ончо жакшы эмес десек болот да биздеги түшүрүп аткан жердеги шарттар анча жакшы эмес десек болот. Ошол жерде мисалы ээлерин чакырып контейнер келген учурда өздөрү көзөмөлгө алып, карап туруш керек да негизичи. Ошон үчүн баарын чакырат экенсиздер да. Баарын чакырып, күбө болуп, буломбаны чогуу ачат да. Чогуу ачып, машина кандай акыбалда келди, ошо өз көзү менен көрүп кабыл алат. Бир случай болду ошондой бир. Жеткенде түшүрүп атканда бир нерсе болду деген. Эми андай случайлар болот, бир аз чыйылып калган, бырыйып калган нерселер болот. Өтө чоң бир жабыркап калса машина, анын чыгымдарын төлөп беребиз. Төлөп бересиз. Өтө чоң жабыркап калса, анын бир аз чыйылып калган учурлар болот. Андай учурларда кардарлар өзү деле туура түшүнөт. Мен сиздерге кызыктуу болгон суроолорго жооп алып берип жатамбы, туугандар? Кандай дейсиздер? Кореядан унаа керек болсо, экранга Сунда Трейдинг компаниясынын баракчаларыны, WhatsApp номерлерини, Ошто филиалдары бар экен, Борбор калабыз, Бишкек шаарында филиалдары бар экен. Даректерин дагы ошол дарактан байланышы өзүңүздөр алып барып жүзмө-жүз сүйлөшүп алсаңыздар болот экен, лицензия бар экен. Анан бул Кореяда баягы мыйзам темирдей бекен да, Алтынбек мырза. Жетпей калбайбы ака? Жок. Ондай учур болгон эмес. Бир аз эле кечигип калбаган болсо сөзсүз жетет. Барат. Сөзсүз барат.
Владивостокпу, Кытайбы барат? Кытай сөзсүз барат. Андай нерсе ушул убакка чейин менин контейнерим жок болуп кетиптир деген нерсе болгон эмес. Чындыгында баары эле жетип атат. Ушул коронавирус болуп, ушул пробка болуп калган себебинен ушу 2-3 жылдан бери ушул система болуп калды, бир аз узак болуп калды. Ага чейин максимум 20 күн болчу. 20 17-18 күнүндө деле кирип барган учурлар болгон. Ошол убакыттан бери эле ушулга бир аз узагып калды. Ошол деген кышка байланыштуу дагы бир аз байланыштуу ушундай болуп калды. Жайындасы тездешеби бул процесс? Жайындасы 1,5 ай, 2 айда эле кирип барат. Анда жакшы эле экен. Жакшы эле экен. Жакшы эле. Бүт маалыматтарды берип атабыз. Бул кайге? Айтып атабызбы? Бир айтылбаган маалымат болсо айтыңыздар. Мына Тест кабардын көрүүчүлөрү сиздерди тыңдап турат. Комментарийларга да жазсаңыздар болот. Өзүңүздөр бир кызыккан суроолор болсо жооп бересиздер. 2022-2023 жанакы акыркы үлгүдөгү унааларды жөнөтүп жатат экенсиздер да. Мен Instagram баракчаңыздардан көрдүм. Алар эми бир где-то $40,000, $50,000 унаалар да туурабы? Анын өзүнүн кардары бар дегендей. Алар бир контейнерде бир экөө эле кетсе керек. Эми алар көбүнчө контейнерге жүктөлгөн учурда жана мен айтып кеткендей саны өтө аз эле жүктөлөт, 2-3 эле. Бул машинанын көлөмүнө жараша да. Канча машина батаарын мисалы шоринг деп коет, мына жерде турат, мына ошого жүктөй турган жерлер. Ошодон келип тактап, мончо машина бар, ошонун канчасын жүктөп батырып бере аласың деп сурайбыз, ана алар өзү айтат. Көлөмүнө карап, мынчаны бир 2-3 жүктөп берген мүмкүнчүлүк бар деп, ошого карап жүктөп берип коебуз. Жүктөп бересиздер. Уна эле жөнөтөсүздөрбү же запчасть эле жөнөтө бересиздер? Жок, биз негизи уна менен гана алек болобуз. Запчасть менен алек эмес, так уна гана. Болду. Мен анда жыйынтыктайм туугандар. Сиздер Түштүк Кореядан Инчон шаарынан Sunna Trade компаниясынын ишмердүүлүгү менен тааныштыңыздар. Менин алдымда Улукбек байкебиз жана Алтынбек байкебиз болду. Мына ушул компаниянын түптөөчүлөрү. Буга чейин мына ушул тармакта башка бир компаниялар менен иштешет экен эле. Эми мына акыркы 3 айда өздөрү лицензия алып, документацияларын дагы өздөрү бүтүрүп, Кыргызстанга түздөн түз өздөрү иш алып барып башташыптыр. 3 айдык жыйынтыкты уктуңуздарбы? 3 айда 30 контейнер жөнөтүптүр. Анын ичинде где-то болжолду бир 4 унаа жүктөлсө дагы канча унаа жүктөлгөнүнү барганын өзүңүздөр байкаган чыгарсыздар. Экранга номерлерди камтыдык. Мен анда жыйынтыктайм. Кореядан унаа керек болсо, мына ушул агаларыбызга кайрыла бересиздер. 90 күндөн 120 күнгө чейин бул кышкы учурда ушундай экен. Жайындасы процесс бир аз тездешет экен. Калаган унааңыздарды варианттарын сиздерге ташташат. Өзүңүздөр ошол жактан көрүп, сүйлөшүп, маалыматты алып, сооданы кыла бересиздер. Мен жыйынтыктайм, андачы ыраазы болуңуздар. Улукбек байке, ишиңиздерге ийгилик. Алла ыраазы болсун. Алтынбек байке, тынч болуңуздар. Алла кушкат берсин. Бөтөн жерде мусафир элде жүрөбүз. Амин. Ишиңизге рубаш. Силерге да. Анан мен эми өзүмдүн подписчиктеримдин дагы талабын талашпасам болбойт да. Тура эле. Тест кабардан көрдүк эле дегендерге бир скидка болобу, болбойбу? Болот. Кылып бересиздерби? Колдон келишинче, колубуздан келишинче жеңилдик кылып беребиз. Жеңилдик кылып берген даяр. Жакшы. Разы болуңуздар. Тынч болуңуздар. Салам алейкум. Аман болуңуздар. Мен жыйынтыктайм туугандар, сиздер Тест кабар каналында Түштүк Корея мамлекетинен Инчон шаарынан болгон биздин чыгарылышыбызды күзөттүңүздөр. Алып баруучу мен Акылбек Мурзаев болдум. Унаа базардан сиздерге маалымат. Корея унаалары керек болсо, анда мына ушул экрандагы компанияларга, Sunna Trade компаниясына, номерлерге кайрыласыздар. Ошто же Бишкек шаарынан атайын өкүлдөрү, офистер, кеңселери бар экен, ошол жактан дагы сүйлөшсөңүздөр болот экен. Разы болуңуздар. Мынакей урматтуу мекендештер, биздин кабарчыбыз Акылбек Мурзаев Кореядан Sunna Trade компаниясынын ишмердүүлүгү тууралуу толук маалыматтарды жеринен алып берди. Эми сиздер Кореядан унаа алдырууга кызыктар болсоңуздар, анда Sunna Trade'ге кайрыла берсеңиздер болот. Акылбек Мурзаевка улай мен дагы аталган компаниянын Оштогу өкүлчүлүгүнөн, бул жердеги өкүлүнөн дагы кошумча маалыматтарды алып берем. Демек, Кореядан Акылбек, Оштон Атакул бир маалыматты сиздерге семичкедей чагып беребиз. Оштогу дареги мындай. Биз азыр Оштогу Араванский кичи районунда Сулайман тоого жакын жерде Ош мамлекеттик университетинин башкы окуу корпусунун жанында турабыз.
ушул окуу корпусунун күн чыгыш тарабында мына ушул көчө бар. Курманжандатка көчөсү менен Ленин көчөсүнүн ортосунда негизи. Ленин көчөсү тарабында ылдыйда көрүп турасыздар, Санжыра эс алуу комплексинин жанында Царский двор кафеси бар. Ошол эле жерге келип туруп сол тарапка буруласыздар, же Финка банктын жанында болуп калат. Мына ушул 3 кабаттуу имарат бул Гипрострой имараты. Гипростройдун 1-кабатына кирсеңиздер эле Эдил деген жигит бар, ушул жерде сиздерди күтүп алат. Ал мырза менен азыр кирип бир катар сүйлөшүп чыгалы. Акыл мырза бербеген суроолорго жооп алам, өзүм кызыккан суроолорго жооп алам. Андыктан дагы аягына чейин көрүүгө чакырам. Жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, 1-кабатка киресиздер, анан сол жактагы 1-эшикке келесиздер туугандар. Мына бул жерде жазылып турат. Саннитрейд. Авто из Кореи деп жазылып турат. Ушул эшикти келе рухсат сурап кире бересиздер. Ассаламу алейкум. Эдил мырза, кандайсыз? Жакшыраак. Иштер жакшыбы? Болот абы, ден соолук жакшыбы? Микрофон сизге берип коеюн, өзүңүзгө. Кадап алсаңыз. Иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Келиңиз Так, отуруңуз. буяка отура берейинби? Отуруңуз. Келиңиз. Бир катар отуруп эми сүйлөшөлү. Кана куттуу кеңсеңиздерге куш келдик. Сиз Кана момин, тынччылык болсун, аманчылык болсун. Şu Кореяга ким машиналарды заказ берген болсо, өз убагында көңүлдөгүдөй жетип келсин. Амин Аллах. Кандай анан Эдил мырза? жакшы, рахмат өзүңүз. Иштер болот атабы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Биздин Кудайга шүгүр, рахмат. Биздин кабарчыбыз Акылбек Мурзаев Кореяга барып, Алтын мырза менен жолугуп, Улук мырза менен жолугуп, ошол жерде машина базардын бир жак чекесинде ошо өзүңөрдүн стоянкаңар бар экен, ошол жерде силерди алып койгон машиналарды көрдү, көрсөттү буга чейин. Кызыккан суроолорго бүт жоопторду алды. Менимче биздин көрүүчүлөр да ынанып атса керек. Анан кошумча маалыматтарды биз бул жерден экөөбүз берели. Анан дагы калып кеткен суроолор болсо, Бишкектен Абдулбасит Бишкектеги филиалыңарга барып дагы суроо жооп кылат. Бишкектеги дарегин дагы көрсөтөт, Кудай буйрса. Эдил мырза, эми силердин ачылганыңарга бул Саннитрейд авто из Южный Корея, ачылганыңарга өзү 3 ай болуп тура. 3 ай болду. 3 ай. Улук мырза менен Алтын мырза айтып атат, биз буга чейин бир топ жылдардан бери башка бир тааныштарыбыздын, дос жора жолдошторубуздун, партнерлорубуздун компаниясы аркылуу унаа чыгарып жүргөнбүз. Ооба. Деди. Ушул чын да, э? Чын, ооба. Мага да телефон аркылуу ошо Алтынбек мырза менен Улук мырза ошентип айткан болчу. Сизден да бышыктап коеюн деп атам да. Ооба, ал жактагы ошо менин байкелерим көп жылдан бери ошол тармакта эмгектенип келет. Кыргызстанга көп машина салган. Улук мырза жөнүндө алып кетсек, Улук байке 12 жылдан бери өзү Кореяда, семейный. Ошо көп жылдан бери жашайт ошол жакта. Алтын деген байкем 6 жылдан бери Кореяда. Алар буга чейин негизи ачылганына Кореядагы официальный лицензия алып ачылганына 3 ай болду. Буга чейин башка ишканалар менен иштешип, партнерлошуп келген. Анан тааныш жоролорго, ушу бүт ушу Кыргызстанга машина керек деген адамдарга ошол жактан авто унаа, экскаватор, любой техниканы салып жүрүшкөн. 3 айдан бери ошо Кореяда официальный лицензия алып ишкана ачылган. Кореяда стоянкасы бар, наличие машиналар бар Кореяда. Ошол машиналар ошо 3 айдан бери 30 контейнер жөнөтүштү. 3 айдан бери 30 контейнер жөнөтүптүр. Жөнөттү. Бир контейнерге канча машина батат негизи? Негизи машинанын көлөмүнө карайт. Мисалы портерден болсо 4 портер батат, бир малолитражга батырып койсо болот. Батырса болот. Анан чоңураак машиналарда мисалы Старекстен болсо 2 өлө батып калат. Эми 40 тонналык баягы өзү деле көрүп жүргөн контейнер. Ошолордун ичине морской контейнер. Ошолорго аккуратный кылып, эки чекелери сыйрылбай турган кылып, жакшына кылып киргизип, анан жүктөп, биринин үстүнө бирин мындай кылып асып, кыскасы бирине бири зыян келтирбегендей кылып, жүктөп анан бул жака жөнөтөт экенсиңер, Ал жактан бул жака жөнөткөндө ошондо канча убакыттан канча убакытка чейин келип атат? Азыр эми убакыты ар кандай болуп калат. Бизге өзү фирма 3 ай деп берип атат. 3 айдан азмаз созулган кетти. Ал убакыт именно контейнер Кореядан уже салынып жөнөтүлгөн убакыттан тартылат. Азыркы убакта 3 ай обычный.
Анан экспресс деп коет, анысы 2 ай. Кытай аркылуу келе турган экспресс экен, Экспресс. Өзү экспресс жолу, экспресс доставкасы ал өзү мындай стандарт боюнча канча убакыт болуш керек эле? Өзү 40 күн 40 күндө келиш керек. келиш керек. Эми Кытайда азыркы абалга жараша ар кандай ситуациялар болуп калат. Кече абаларда пандемия болду. Азыр деле карантин экен, анча региондорунда. Анан аларда жакында эмне жаңы жыл болобу эле? Жаңы Несе жыл болот, бир майрамы бар го кетти. Эми Кытай бул туугандар улуу держава да. Каласа эшигин ачып коет, каласа жаап коет экен да. Биз ага кирише албайт экенбиз. Туурабы? Туура айтасыз. Чоң держава болсо, каалаган учурда майрам жакындап келатса эшигин жаап коет экен. Бир айдан кийин өтөсүңөр деп коет, контейнерлер ошол жерде тизилип турат да анан кийин. Сиздерди кыжалат кылып, эми сиздер заказ бергенсиздер, бу жактан качан келет экен деп күтөсүздөр да. Дуа кылыштан башка айла жок да, туурабы? Эми баягы келет баары бир. Келет. Кытайда калып кетпейт, туурабы? Ооба калып кетпейт, Келет. Просто убактысы кичине созулушу мүмкүн. Туура айтасыз. 40 күндөн эми азыр ошондо заказ бергендерге экспресс аркылуу сала турган болсо, канча убакыт деп берип атасыңар? 2 ай деп берип атабыз, экспресс деп салгандарга 2 ай болуп калат. Алар аз-маз кымбатыраак жүрөт. Бир $1000 айланасында кымбатыраак болот. Кымбат жүрөт, наркыга караганда бир аз тезирээк келет. Наркы жолу каяк? Владивосток деп атасыздар? Владивосток аркылуу келет. Через Россия. Ал жак канча айдан канча айга чейин? Ал жак 3 айдан 4 айга чейин болуп калат. 3 айдан 4 айга чейин. Мындай страховкасы менен айтабыз биз. Бирок азыр мындай случайлар болуп атат. Биздин партнерлор бар. 3 ай деп салгандары кече 2 айда келип калды. Куда каласа мына бүгүн эртең контейнерди барып түшүрүшөт. 3 ай деп салган 2 айда келип калды. Пешенеден Пешене ал жагы. Жакшы экен. Азыр эми мындай Кыргызстанга алдыруу жеткирүүнүн варианттары ушундай болуп атат да. Төлөмдөрү азыр Улук мырза менен Алтын мырза да Кореядан Акыл мырзага айтты, биздин кабарчыбызга. Төлөмдөрү ушу бул жакта унаа канча болсо, ошонун акчасы 100% алдын ала төлөнөт деди. Ошондой болот. Бизге клиент келет, кардарыбыз келсе, ал менен биз кеңешип, ал жактырган машинаны тауып беребиз. Мисалы 3-4 вариантын жактырса, ошонун бир вариантын тандайт, 3-4 варианттын ичинен. Анан анын варианты биз ошол жактагы Улук мырза же Алтын мырза барып машинаны атидо текшерет 100%. Кайер урулган, кайер чийилген, машинанын страховкасын окушат, алар корейче жакшы билет. Машинанын ал жакта закону күчтүү, машинанын замен болгон жерин замен деп жазышат. Сразу. Ошону анан кийин клиент мен алдым десе, 100% оплата кылса, биз ошол клиенттин атына оформить этип, контейнерге жүктөп бул жака жөнөтүп беребиз. Ошко десе Ошко алып келесиңер, же только Бишкектен түшүрүп алам. Эми ал контейнердин толушуна карайт. Контейнерге жалаң Оштуктардын машинасы болуп калса, Ошко деле алып келе беребиз. Через Кытай боло турган болсо, биринчи Ошко келе же через Нарын же Казакстан аркылуу киреби бияка? Жолдор ар кандай болуп калат. Алгандай болуп калат да. Аны фирмалар бар, ар кандай ташыган өздөрү. Силер келишим кылган фирмалар. Акчасы демек 100% төлөнсө, кошумча жанагы жол акысы, растаможка акылары качан төлөнөт? Жол акысыны машина жүктөлүп атканда берсе болот. Анан растаможканы келгенде өзү кылып алат барып. Силер деле растаможка жасап бере аласыңарбы? Кызматыңар барбы? Жардамдашып, ошол жерде карашып эме кылабыз, кеп кеңеш берип. Өзү негизи машина кимдин атына келсе, ошол адам барып, ошол растаможка өзү ошол жерде болуш керек. Өзү ошол жерде болуш керек. Анда биз закон бузган болуп калабыз, биз кылып калсак. Негизи Кореяда закон эми темирдей бекем иштейт экен да. Темирдей бекем дешет да. Бул жактан акчаны кантип которот эми? Силерге келип офиске төлөйм. Жок, бизге офиске төлөбөйт. Мисалы, Оштон заказ бердик. Мен заказ берем эртеге. Сизге келип наличка төлөйм акчаны? Жок, биз менен келсеңиздер, сиз менен договор кылабыз. Официальный ишканабыз бар. Мынандай договор болобу? Ушундай договор болот. Мынанда договор бар экен туугандар, мына карагыла. Договор поставки транспортного средства из Южной Кореи под заказ номер. Ушундай кетет экен да, мен силер менен ушу буйртмачынын ортосундагы келишим түзүлүп, ананда печаттар коюлуп, колдор коюлат экен да, фамилиялар жазылып,
Бул расмий келишим. Расмий келишим болот. Анан биз Кореядан ошол жакта регистрация болгон официальный ишкананын атынан ошол кардардын машинасына инвойс чыгарып беребиз. Мындай машина, мынча акча которулуш керек десек, ошонун негизинде, инвойстун негизинде банкка барсаңыздар, акчаны которуп жибересиңер. Любой банктан боло береби? Любой банктан. Ошо алган адам, заказ кылган адам өзү которот. Өзү которот. Ке которушуп кой, жардам берип кой десе жардам бересизби? Ооба, өзүнүн атыбыздан деле которуп бере беребиз. Өзүңөрдүн атыңардан деле. Ал инвойс дегени кандай түшүнсөк болот? Бизче эми платежный поручение деп коет, счет фактура деп. Счет на плату. Счет на плату деген. Жакшы экен да, любой банктан которулса, мисалы, мына которулгандар окшойт да буга чейин, а кадимки могу Swift перевод менен эле которулат турбайбы, Ал деле ошо Swift менен болот. Жакшы экен, бул жерде жумуш убактысы канча убакыт? Жумуш убактысы эртең мененки саат 9-дан кечки 5-ке чейин ушул жерде иштейбиз. Дем алыш күнү базар күнү. Базар күнү дем алыш. Телефондор иштейт, мына телефондор, Instagram, телефондор бардыгы иштейт. Мына биздин YouTube каналыбыз, Instagram баракчабыз, телефон номерлерибиз. Мына, урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз ушу Оштогу кеңсесинен дагы кошумча маалымат бергенге жетиштик. Эми Кудай буйрса биз ниет кылып атабыз. Буларга деле, башка бир компанияларга деле өзүбүз сунуш кылдык. Эгер биздин Кореяга барууга баягы баруу шартыбызды түшсөңөр, пожалуйста, Кореяга барып деле ошо машиналарды сатылып аткан жеринен базарларды тартып, силердин жасаган иштериңерди биз элге көрсөткөнгө мындай аракетибизди кылабыз деп да сүйлөштүк. Бул келечекте болуп калар. Азырынча биздин Акыл Мурзаев ошол жакта Кореяда кызмат кылып аткан учуру дагы кошумча маалыматтарды иншалла берип турат. Эми азыр Кореядан не машиналар заказ берсек болот? Эми азыр негизи трендтер не машиналар? Трендте бизде жакшы болуп аткандары Hyundai Sonata болуп атат. Hyundai Sonata, газ. Kia K5, Kia K5, Hyundai Santa Fe деген кроссоверлер бар. Анан Kia Sorento деген. Kia Sorento. Анан экономичный десеңиздер, Chevrolet Spark деген бар, анан Kia Morning деген бар. Kia Morning, Chevrolet Spark. Объемдору бир, алар бензин. Porter. Porter, Labo. Porter, Labo. Бизде популярный болуп аткан автолор ушулар. Ушулар. Заказ көп түшкөндө ушулар. Kia Sorento келип атат? Келип атат. Kia Sportage? Kia Sportage да келип атат. Заказ бергендер болот да. Негизи Кореядагы машиналардын мындай абалы кандай ал жерде? Эми ал жерде мисалы Россиядан келген машиналардын асты чирик болот. Туурабы? Туз көп жеген. Эми ал жактандай нерсе жокпу? Жок, ал жакта климаты ушундай жакшы шартта экен, машиналарда негизи чириги жок, абалдар жакшы, анан корейстер машиналарга көңүлдү жакшы бурушат экен. Официальный жерлер бар, ремонт кылып, машиналар Кудай кааласа таза бардыгы. Таза. Мына, туугандар, анда мен жыйынтыктайм. Эдил мырза Оштогу кеңсесинде. Эдил мырза дайым кызматыңыздарда. Бир нерсени баса белгилеп айтып коюшум керек. Эгер сиздер бул компанияга Sunny Trade Кореядан, Түштүк Кореядан Кыргызстанга унаа жеткирип берүү компаниясына кайрылып, булардын кызматын пайдалана турган болсоңуздар, келишимди өздөрү менен мына ушундай кылып түзөт экенсиздер. Келип, келишимдин пункттарын окуп дегендей. Анан кандай кеңеш берсе, ошондой акчаңыздарды каяка которулса, ошол жака которуп өзүңүздөр келишимди жасай бересиздер. Анан кээде азыр жолду айтып атабыз, туурабы? Кээде айтылган убакыттан бир аз өтүп кетиши мүмкүн. Туурабы? Туура. 2 ай десе 3 ай, 3 ай десе 4 айга созулуп кетип атат. Мисалы, Россия аркылуу келсе деле, Россия аркылуу тоскоолдуктар болуп калышы мүмкүн да. Кытай аркылуу болсо, Кытай аркылуу дагы тоскоолдуктар болуп, убактысы бир аз созулуп калышы мүмкүн. Анан кыжалат болуп, мага чалып, же бизге чалып, сен көрсөттүң эле, убагында келбей татко дештин кереги жок. Болгону сабырдуулук, туугандар. Болгону сабырдуулук. Келишимди өзүңүздөр жасадыңыздар, унааңыздарды күтүңүздөр. Мен ушундай дейт элем. Туура айтасыз. Эми биз дагы эмне дейт элек, эми Кудай кааласа сиздердин кыялыңыздарды автобунан алып беришке даярбыз. Ал жакта
эми ал жагы баардыгы Алладан. Жолго бир нерсе деш кыйын болуп атат азыр. Кудай кааласа мына жаз келип атат. Уже жаз келгенде уже иштер жеңилдеп, азмаз тезирээк болот. Кудай Азыр анан кааласа. биз дагы бир фирма менен сүйлөшүп атабыз, экспрессти 40 күндө жеткирип беребиз деп аткан фирмалар бар. Кудай буйрса эми. Кудай буйрса. Ишиңерге ийгилик, ден соолукта болгула, Ийгилиңизге чарчабагыла. Негизгиси элибизге жакшы машиналар кирип келсин. Кудай кааласа элибиз 2017-ден бери жагы келет а бизге. 2017. Дагы 2014, 2015-ти заказ берем деп отурбаңыздар. Кыргызстанда мыйзам бар. Акыркы 5 жылдагы машиналар гана кире алат буяка. Бул компания негизи бир эле Кыргызстанга эмес, комшу Казакстанга, Азербайжанга чейин машина жеткирип берет экенсиңер, Анда ишиңерге ийгилик. Тынч болгула. Кудай буйрса, байланышып турабыз, кошумча маалыматтарды берип турабыз. Балким алардын жасаган ишин, тандаган машиналарын, жөнөтүп аткан жерин, жүктөп аткан жерин жакынкы убакыттарда, же болбосо ушу 2023-жылы кайсы бир айларда Кореяга барып, ошол жеринен дагы көрсөтүп беришим мүмкүн. Мунун баары Алланын колунда. Көрүшкөнчө.